Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар тилекке каршы кече күнү мамлекеттик дума миграция мыйзамына жаңы өзгөртүү киргизди. Аны жалпы бүт фракциянын бүт бары кабыл алды. Биринчи видеону көрүп коебуз, андан ары сөздү уланталы. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. В соответствии с текстом, мигранты, в отношении которых будут применены новые правила, не смогут поменять место жительства или пребывания в России без разрешения органов внутренних дел. Кроме того, они будут включены в специальный реестр контролируемых лиц, доступ к которому будут иметь как госорганы, так и юридические и физические лица. На пленарном заседании во втором чтении будут рассмотрены законопроекты, направленные на ужесточение контроля над мигрантами, с автором которых выступил наш Сергей Дмитриевич Леонов. Эти законопроекты создадут правовые основания для быстрой высылки мигрантов, которые находятся в России нелегально, и наделят дополнительными полномочиями, в том числе органы полиции. За 8-й созыв Государственной Думы мы внесли на рассмотрение уже 22 законопроекта в этой сфере. Будем разрабатывать новые законотворческие инициативы вместе с нашими избирателями, новые законодательные инициативы и добиваться их принятия. Уже на этой неделе внесем очередной пакет законопроектов. Нахождение мигрантов в стране должно жестким образом регулироваться. Это всегда была позиция Жириновского, это есть и всегда останется позиция ЛДПР. Урматтуу мекендештим, жагымдуу кабарлардын бири. Биздин ишкер мекендештер Авитанын аналогу болгон жаңы Избук деген мобилдүү приложение ойлоп чыгарышты. Бул кыргыздардын жаңы чыккан маркетплейси. Бул жерден силер телефондон баштап машинеге чейин мебель болобу, башка буюм болобу сатып алсаңыздар да болот, жана сатсаңыздар да болот. Бул приложениени англисче Избук деп жазып туруп, App Store'дан жана Google Play'ден көчүрүп алсаңыздар болот. Кыргыз мекендештерибиз колдоп, кыргыздардын товарларын сатып алып өндүрөт. Урматтуу мекендештер, өздөрүңөр күбө болгондой, экинчи жана үчүнчү окуудан мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзамда болсо эми полиция кызматкерлери чет элдик жарандарды соттун чечими жок эле выдворениеге кылууга уруксаат берип атат. Бирок азыр ушул мыйзам кабыл алынган менен күчүнө кире элек. Күчүнө киришин дагы убакыт керек. Себептен азыр эми приказ чыгат. Приказдын негизинде Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнө, полицияга алгоритм кандай выдворение кылат, кандай жол менен кетет, же сакыруу аркылуу кетеби, же өзү ыктыяр менен чыгып кетүүгө деп ошо боюнча толук регламент келет. Ошонун негизинде андан кийин приказ чыккандан кийин мыйзам иштей баштайт. Приказ чыга электе азырынча ошол документтериңерди тууралап алыңыздар. Биринчи рет ушул мыйзам түрүндө регистрация жашаган жерде болуш керек. Экинчиде болсо эмгек келишими сөзсүз түрдө болуш керек. Ошо эмгек келишимсиздерде болсо эч ким депортация, выдворение кыла албайт. Андан тышкары үчүнчү жолу болсо окууга тапшырып коюңуздар. Ошо окууга тапшыруу боюнча дайыма айтып келебиз. Цель въезда учеба деп кирсеңер, силерге погранслужба дагы тийишпейт. Себептен азыр работа деп келгендерди бир аз сакал сүннөт коюп алса, алардагы погранслужба, ФСБ эч кандай без объяснения причины запретти бекитип туруп киргизбей коюп атат. Кыргыз жарандардын бизде статистикасы жок, бирок тажик жарандарынын ошол Крокус Сити окуя болгондон кийин баш аягы 3,5 миңден кишини ошо чек арадан киргизбей коюптур. Биздин мекендештер да тилекке каршы ошол кире албай калып атат. Ошо окууга тапшыруу боюнча биз ошо Москва экономикалык институт менен иштейбиз. Диаспорадан десеңиздер, бирок скидканы кылып берет. 15%дан 20%га чейин контракт 120 миңге чейин анын 4кө бөлсө болот. Андан тышкары экзамени жок калат. Ошон үчүн учеба деп кирип, тапшырып, параллельно окуп аласыздар, параллельно иштеп жүрө берсеңиздер болот. Пандемиядан кийин ага уруксаат берген. Эми жанагы мыйзам боюнча азыр полиция кызматкерлери анын күчүнө кире элек, бирок тилекке каршы кече күнү биз мекендешибиз бизге кайрылды. Сокращение срока пребывания иностранного гражданина деген мыйзам бар. Ошонун негизинде миграционный картасына аркасына печать коюп, ал киши чет элдик жаран 90 күндөн ашык биякта частный визит менен жүргөн деген себеп менен кайра выдворение эмес, срок сокращения. Эми бул ошондой эле выдворениянын эле башка түрү. Ошо боюнча азыр мен миграционный картаны киргизип коем, бир сыра көрүңүздөр. Ошон үчүн
Сахаровадан сөз түрдөн өтүп алыңыз, себептеген мет справканы дагы жана зеленый картаны дагы сурап жатышат. Эмгек келишимди алыңыздар, андан тышкары регистрацияны тууралаңыздар. Силерге ошол эки сокращение срок пребывания деген эгерде туш келип калса, же болбосо выдворение болсоңуздар, ошол юристтерге кайрылыңыздар. Биз иштешип жаткан юристтер агентом деген уюм бар. Депортация болсоңор, кылмыш иши козголуп калса же башка оор чундуу маселеге туш болуп калсаңыз, ошол номерге чалсаңыздар болот. +7 936 171 71 88. Мен дагы азыр номерин жазып коем. Колдон келишинче силерге жардам берет. Диаспорада десеңиз, кошумча скидкаларды кырып берет. Жана урматтуу мекендештер, негизле миграция жаатында бир нече үлгүлөр болуп атат. Азыр Кыргызстан мамлекети мекендештер үчүн, кыргызстандык жарандар үчүн өзүнчө бир мекенге кайтуу программа жашнакай чыгарып атат. Ошо боюнча бүгүн бизге маалымат келди. Кийинки чыгарылышта ошо боюнча мен силерге толук айтып берем. Кудай буйрса, мамлекет тарабынан кыргызстандыктарга Кыргызстандан орун түзүп берүү, жумуш орун түзүп берүү боюнча, аларга инвестиционный климат түзүп берүү боюнча жакшы иш болуп атат. Эми ал жакшылык болсо дагы бөлүшөбүз. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.